Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Кезектеги кардарыбыздын бүгүн ачкычын тапшырууга келдик. Кардарыбыз бир бөлмөлүү батирдин ээси болду. Кардарыбызды чын жүрөктөн куттуктайбыз жана ошондой эле ура, ачкычын тапшырабыз. Рахмат. Ар бир инсанга ушундай күндөр насип кылсын деп видеобузду баштасак, кардарларыбыз жаштыгына карабай, өз убагында десем дагы болот, ошо үй алуу максаттары бүгүн ишке ашып, сделкабыз болуп өткөн 2-октябрда. Мына бүгүн ачкычын алып отурат. Кайсыл жактарын жактырып алдыңар? Бүгүн үйдүн ачкычын алгандагы сезимдер кандай болуп атат? Сезимдер аябай жакшы, күчтүү болот. Үйдүн жаккан жери жаңы дом. Ошо алды жагында шашлык кылсаң болот экен, кичинекей озеро бар экен. Ушундай экен, жакшы экен. Үйүңөр канчанчы кабатта жайгашкан? Үйүбүз 11-кабатта жайгашкан. Азыр балконуңарга чыгып карадым, аябай вид сонун көрүнөт экен. Балкондон вид жакшы көрүнөт. Арты болот, артынан вид жакшы көрүнөт, алдынан вид жок. Алдыда неме ошол өзүңөр айтмакчы, озеро бул жак ушуну азыр келетканда да байкадым да, ал жак караңгы, бул жак аябай жарык, светло, прям сонун экен. Кухнясы канча квадрат метр? Кухнясы 11 болуш керек. Кухня аябай кенен экен. Именно айымдарга ушундай кухня жагат болуш керек. Именно бул Динаранын немеси болуш керек. Кыялы болсо керек. Кенен тамак жасап. Кухня чоң, бирок канча экенин унутуп калдым. Кухня чоң, аябай специально келинчегим үчүн кылынгандай да. Чоң. Атайын заказ кылып, анан бул ушул мебелдердин баарын таштап кетти. Кире бериште прихожканы, бул жердеги бардык мебелдерди. Мебелди таштап кетти. Бирок 20 миңге сүйлөштүк да. 25 миң деди, 20 миң беребиз айтып. 20 миң бере турган болдуңар. Эми негизи жаңы сатып алсаңар деле ордундагыдай алып келиш, аны орноштуруш, анан ошол эле акча кетмек, бирок жакшы эле 20 миңге. Ооба. Бирок муну бузгондо дегенде да ойлор бар. Негизи эми багы азыр эле эмес, секинден бардык нерсени жасаган жакшы го. Баягы сразу эле үй алгандан кийин эртеси күнү үйүң шикарный кылып ремонт жасап ал деген эч ким жок. Бирок акырындык менен, возможностька карап, биринчи кезекте биз азыр ипотека алган квартираны көбүрөөк ошол жака акцент коюп, анан секинден баарын жасап алсаңар болот. Эми бул деле азыр биринчи убакта колдонгонго сонун эле буюмдар калыптыр. Динарага суроо узаткым келип турат. Динара, кандай бүгүнкү сезимдер, кандай кубанычтар? Өтө жакшы. Уже документтен кутулдум дедим киргенде. Геолокация сразу жөнөтөбүз деп. Сразу жөнөтөбүз. Үй чоң, жарык үйгө киргенде. Анан үйгө киргенде мындай эме болот го, эмоция жакшы болуп. Анан эшиктен дагы жакшы көрүнөт. Жаныбызда 2 мектеп бар, 4 садик бар. Анан зона отдыха бар. Анан сонун жашыл айланып жүрөбүз, баары жашыл экен. Жакшы экен. Эң жакшы себеби сен дагы сыртта сейилдегенде жакшы көрсөң керек. Сыртка чыгып сейилдегенде именно ошондой жашыл нерселер көбүнчө бизди аябай эс алдырат.
Динара, Абасы таза экен еще. Абасы таза. Динара, айтсаң, сен бул жакта кандай жумуштар каалайсың? Мен бул жакта медицинский образованием бар. Косметолог болуп иштейм. Өзүм кабинет ачып алгам. Ошол өзүбүздүн жерде иштерди кызматын кылып иштеп жүрөм. Укол, капельница баарын саям. Айтып калдың, ушул жөнүндө толугураак айтып өтсөң, потому что менин катталуучуларымдын арасында дагы же болбосо 40ка жакындап, же болбосо 35тен өткөн айымдар үчүн кандай эмнелерди сунуштайсың? Жумушуңда эмнелерди кылып бересиң? 35 уже ага чейин бетине эч нерсе койбогон болсо, уже максимально уход туура келет да. Үйдөн да уход кылыш керек, косметологко деле келиш керек. Өзүнү уже поддерживать этип, хирургический эмес, мындай естественный болуп жүргөн мага өзү жагат. Көбүнчө аялдарга сунуштайм, естественный кылып, бетти подтяжка алып тартса болот. Уколдун жардамы менен, аппараттын жардамы менен кылса болот. Азыр заман өтө өнүккөн заман да. Азыр хирургический эмес эле, мындай естественный түрдө сулуу болуп жүрсөк болот. Аябай сонун. Дагы айтсаң, мисалы күзүндөсү, кышындасы именно эң пайдалуу аялдар үчүн пилингби же маска жасап туруш керекпи, үй шартында жасаш керекпи, же именно сага барып биринчи очищение кылыш керекпи? Негизи биз эс алып келебизби, бир жака барып, же болбосо Кыргызстанга барып келели дейли. Кыргызстанга барып күнгө күйүп келгенден кийин аны кандайдыр бир уход кылбай эле ошол боюнча эле калып, убакыттар өтүп кете берет да. Анан кандай крем туура келсе, бирөө ушул крем жакшы экен десе, мактаса эле алып колдонгон айымдар дагы бар. Негизи силерге барып, толук консультация алып, андан кийин гана менимче ошол бир косметикаларды сатып алып колдонсо жакшыбы, же ушул жөнүндө кеңири айтып берчи, себеби менин катталуучуларым үчүн дагы бул сөзсүз пайдалуу болот деп ишенем. Если биз күн жака же суук жака бара турган болсок, биринчи кожаны даярдашыбыз керек. Барардан мурун. Ооба, барардан мурун даярдап, өзүнүн уходтору болот, пляжный же суук жактыкы ушундай болот. Ошолорду полный алыш керек. Анан келгенден кийин деле уже кожаны өтө максимально түрдө ошол кайсыл жерде болсоңуз деле ошол климатка уже дайындаш керек да. Анан ар дайым эле домашний уход колдонуш керек. Күндө эртең менен обязательно коюш керек. Тоналканы койгондон кийин түнү жатарда бетти жууп, анан жатыш керек. Косметиканы только профессиональный косметикаларды колдонсо өтө жакшы. Бул Greenleaf эле же бул Валберс эле же Золотое яблоко эле деген алар эч качан максимально глубоко иштебейт кожага. Это просто бренд и маркетинг. Маркетингке ошончо акчаны кетиргенден көрө же косметологко, дерматологко же болбосо аптекага кирсе болот. Государственный аптекалардан алса болот. Аларда проверенный косметиканын составы жакшы. Мисалы, өзүм иштейм, жакында заводко барып келдим. Косметика кандай жасалат, химиктер менен тааныштык. Анан өзүм иштеген косметикалардан Женевияны иштетем, Аравияны иштетем. Анан итальянский, Израиль менен иштейм. Өтө жакшы. Мисалы, угрлери көп болгондорго, мисалы, биздикилерге бүгүн кылдыңбы, кана эффект дейт да. Мына эффекттей турган жакшы косметикалар менен иштешем. Жакшы филлерлер менен иштешем. Только за качество иштейм да. За качество. Ооба, только за качество. Мен дагы өзүмө эле колдонуш эмес, бирөөгө сунушташ эмес, өзүмө даже колдонгонго ойлоном да. Колдонсом кандай болот, болобу, болбойбу деген сыяктуучу. Азыр сен айтып өттүң, ошолордун арасында негизи анда түшүнүшүм боюнча болбойт. Негизи, мисалы, корейский же японский дегендерде алардын бардык типтерге болот деген составы кошулат да. Негизи бар астындачы. Мисалы, биз иштеткен составтарда чөптүн немеси бар. Кыргызстандан чөптөр Италияга барат, эми майлары болот го, чөптүн майлары. Ошолор ошол жака барат, сырье деп коет экен. Ошол качественный болсо гана сенин алган уходуң действие болот деген сөз экен да. Анан Япониядан келди, Кытайдан келди дегендерге мен каршымын.
азыр халал деп мондай эме чыгып атат го, жеген не деп коет, коллагенби. Алар деле мисалы халал деп айтып атат клиенттерим деле, пациенткаларым айтты. Бирок алар өздөрү халал экенин мен билет бекен деп суроо бергим келет да. Халал дегенде бул гусул алып, биздин сөздөрдү айтып кылган союлган нерсе халал болот да. Анан халал деген сертификаты бар экен деп эле буларды баарын чыгарып, бул просто маркетинг да. Акчанын планын толтуруш керек. Биздин кытайлар Кыргызстан эле көтөрөт көбүнчө деп ойлойм. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан көп көтөрөт да. Түшүнүк кайсыл жерде төмөн болсо, Ошол жерде басым уже көп болот дейт го. Ошол жака эч кандай менетсиз, эч кандай аракетсиз эле бирөөнү чакырып, жалпы деле кыла албайт. Бирөөнү чакырып, сен келсең, мындай иштейсиң, анан тигиндей иштейсиң, тигиндей болуп кетесиң деген, бирок алардын баардыгы чындыгында жалган. Анан болушу мүмкүн арасынан бир биринчи баштаган адам, анан кийин ошонун артынан көп жаздырган адам болушу мүмкүн. Бирок ооба действительно баягы карапайым, жөнөкөй, мисалы жашоомду бир аз болсо да өзгөртөйүн. Элдер иштеп эле атат го, мен дагы ошолордой болоюн. Өзүнүн кызыкчылыгы эмес ал. Өзүнүн ички дүйнөсүндө башка нерсе жатат, анын таланты башка. Бирок баягы, ой, тиги эс алып келиптир, тиги мындай кылыптыр, тиги машина алыптыр, мен дагы ошондой болом деген ойдо акчаларын салып, анан дагы акчаларды салып, анан тигини жаздырып, ушинтип азыркы учурда кыйналып жүргөндөр толтура. Бирок алар эч качан билбейт, что алардын эч кандай результат болбошун билбейт. Бул күнүмдүк экенин, өзүнүн талантын, өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн ичиндеги хоббиси менен иштеп атканы бул точно белгилүү. Мени дагы ошол көп үндөдү да. Гринлифтке катуу кетип окшойт. Өтө көп пациенткаларым айтат, эже кошулбайсыңбы Динара деп, кечке телефон чалгандарда деле ошонун сөзү болду да. Анан мен айттым, мени жумушум таза болсо, эффект болуп атса, мени элим өзү багат деп айттым да. Мага ал маркетинг, ал Кытай келип мен нан жасап бербейт дедим. Ага ишенбейм дедим. Өзү медик болгон үчүнбү билбейм, андай нерсеге такыр ишенбейм. Оорусам дагы больницага барган жакшы. Ошол эң сонун болду. Дагы айтсаң, сен дагы мага окшоп элдер менен иштешет экенсиң. Баягы элдер менен иштегенде жакшы жагын, анан кыйынчылык дагы жагы болот да. Тыйындын эки бети болот эмеспи? Жакшы жактары деле сонун, кыйын жактары дагы болот. Ушул эки жактарын айта кетсең. Эң биринчи сабырдуулук. Клиенттер менен иштегенде сабырдуулук. Анан бат-баттан окуп туруш керек. Повышение кылам бат-баттан. Анан пациенткаларым биздикилерде сразу эле чисткага келгенде эле эме деп ойлойт да. Аппак болуп кетем, же буручтарым баары кетип калат дейт да. Бир жолу келсе эле болду. Бир эле чисткадан болуп кетем, кыз болуп калам деп ойлошот. Бирок ал эме да, шлактарды кетирүү деген сөз да. Акырындык. Анан өзү уходко, мисалы пигменттин өзүнүн эмеси бар, уколдору бар, уход бар. Анан машиндердики өзүнчө бар. 35тен нары косметикалар өзүнчө болот, уколдор өзүнчө болот. 18тен бул жагына бүт өзүнчө да. Кимдин бети кандай болсо, ошого карап уход түзүп берем, ошого карап уколдорду саябыз, ошого карап пилингтерди кылабыз, ушундай. Биринчи очередте аппарат менен диагностика кылам. Эң сонун. Анан жакшы жагын айттың окшойт азыр, сабырдуу, эми мындай арасында түшүнбөй калган клиенттерди да айта кетсең. Түшүнбөй калган клиенттерим бир эле жол болду. Жаңы жумушту баштап, анан бир эже келген, ошол чискалица болчу да. Анан бетиң жакшы тазалабапсың, анан кетип атканда баары сонун, укмуш болдум деп көзгө карап кеткен. Андан кийин 2 жумадан кийин эле чалып алып, Динара бетиңде кирлер турат, дагы деле сен тазалаган эмес экенсиң деп, анан кичине сүйлөп атып эле эртең туулган күнүм деген сөз өзүнөн чыгып кетти да. Чыгып эле анан эже көрсө туулган күнүнө мен бетине тазалап, бекер тазалап берсин деп эме мага ушундай кылыптыр да. Анан ошол, андан кийин такыр уга элекмин. Баарынан ыраазычылык. Эл менен жүргөндө
элге жакшы иштесең, кайсыл жерге барсаң да жүзүң жарык, эл менен эл болосуң деген сөз бар го. Эң эле биринчи адал тамакка, анан элди алдабай эффекке иштегенди жакшы көрөм. Эффекке иштегенди жакшы Эң сонун баягы өз жумушун жакшы билсе, кардары эч качан үзүлбөйт. Ооба. Анан кардар жөнүндө мисалы баардыгы азыр биздин сенин ситуацияң боюнча эми вообще-то кардарды кайсыл жактан кардарлар келет сага? Меники сарафанный радио. Реклама деле кылбайм. Инстаграмда деле көңүлүм кааласа иштетем, ушундай. Инстаграмга деле убакыт керек. Ал өзүнчө жашоо. Инстаграм өзүнчө жашоо, менин жумушум өзүнчө жашоо. Көбүнчө жумушту өзүмдүн жумушума көп бөлөм. Мисалы бир адам келсе да, мисалы машина бар, ага мисалы болушунча иштеген аракет кылам. Ал адам довольный болуп, жакшы сөздөрүн айтып, ал мага досун алып келет. Ушун сарафанный радио көбүнчө жакшы иштейт. Мен бүгүн сенден угуп атып, ошол сен жасап аткан жумуштарыңды дагы элдерге бөлүшсөң көбүрөөк пайдаң тиймек. Себеби билбегендер бар, кайсыл жакка барсак болот, кандай болот депчи. Мисалы көп эле жерде билем, баягы көбү баргандан коркот, себеби укол кылабы, бет менен иштегенде. Мисалы анан өзүң биз эми өзүбүздүн лицобузду бирөөгө доверять этип баргандан өтө коркушат көп элечи. Ошого сен жасап аткан жумуштарыңды дагы көрсөтүп, элге көрсөтүп, ушинсең сонун болмок. Мен ушуну ойлонуп койдум да, негизи сен жасап аткан эффектке иштейм, результатка иштейм деп атасың, ошолордун баардыгын көрсөтсөң андан дагы сонун болот. Бүгүнкү кардарым менен үй жөнүндө азыраак сүйлөшсөк дагы, кардарым үй алам деп биринчи сүйлөшкөндө эле мага Динара негедир жоопкерчиликтүү, айткан сааты, адам билинет го кадимкидей элечи. Ошол жактарынан байкап, анан ушул буюрса үй алып, үйүнүн ачкычын алганда ушундай сонун бир маек кылабыз. Себеби бул дагы элдер үчүн пайдалуу, ишенимдүү кыз мисалы келип, мен дагы барам буюрса, убактым болуп калса сөзсүз келип Динарага жазылып алдын ала келсеңиздер болот экен. Динара, жумушуң жөнүндө дагы айттың, үй алуу бүгүнкү үй алдың, эми ачкычын алдың, эми көчүп келдиң десем болот. Уже үй алам деген адамдарга үй алган адам катары кандай кеңеш берет элең? Үй алуу процесси оор бекен же кандай экен? Болгондой айтып берсең. Үй алам деген адамдарга эртерээк алгыла дейт элем. Убакыт өтө берет. Москвада убакыт өткөнү эч качан билинбейт. Үй алуу процесси жакшы эле болду. Ишениш керек, күтүш керек, сабыр болуш керек. Ошол баары Алладан биринчиден. Андан кийин сиздер себепчи болуп, мына биз азыр ошону алып отурабыз үйдө. Эң сонун Динаралар биздин агенттикте 2 ай 8 күн дегенде үйлүү болушту. Бирок Динара үчүн көп убакыт болушу мүмкүн. Бирок биз бат эле ишин кылгандай болдук. Динара айтмакчы, убакыт аябай тез өтөт дегендей. Убакыт действительно тез өтөт. Андыктан ойлонуп, үй алсам төлөй аламбы, кантип төлөйм? Сен үй алгандан кийин аракеттер болот. Аллахым дагы да тапканыңа береке берет. Ошентип ипотекаңар төлөнөт. Билбейм, ипотеканы азыр алдыңар. Ипотеканы төлөп бүткөндөн кийин силерде вообще башкача сезим болот. Ошол сезимди ар бир адам сезсе экен дейм. Себеби ипотеканы төлөп бүткөндөн кийин уже сен мындай кандай десем экен, болду, эчтекен ойлонбойсуң, үйүң бар. Ошого кымбат болбосо дагы өзүңөр үчүн квартирага төлөбөй, азыр баары эле түшүнүп калды, бирок дагы деле ойлонгондор көп да. Алсам кандай болот, эртең кандай болот, эч ким билбейт. Үй алсаңыз дагы ошол тиричилигиңиз өтөт. Үй албай квартиралап жүрсөңүз деле ошол күнүңүз өтөт. Андыктан өзүңүздөргө үй алсаңыздар болот. Азыр Динаранын үйүн көрсөтөбүз буюрса. Сонун квартиралуу болду. Аурасы аябай сонун. Үйүңөр берекелүү болсун. Тапканыңарга Кудайым берекесин берсин. Ипотекаңарды эрте төлөп бүтүп алгыла.